Кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир жолу саламдашып атам сиздер менен. Мен Алтын Арыстанбекова түз эфирдемин. Буга чейин убада бергендей дагы түз эфирге чыгам деп айткам. Анткени буга чейин ушул кечеден баштап телефон чалып, мен түз эфирге чыгышым керек, менин үнүмдү коомго жеткирип коюшум керек деп Абдыманап деген байке чалып аткан. Кадамжайдан келген жаран. Бул кишинин үстүнөн дагы мындай куугунтук болгон экен. Өмүрүм коркунучта дейт. Анан ушул окуянын чоо жайын азыр өзүнөн сурайлы. Мен маңдайымда отурат. Жакыныраак отурасызбы? Берирээк отуруңуз. Болду. Кандайсыз, каяктан келдиңиз, мени карап сүйлөп айтып бериңиз. Кадамжай районунун Актырпак айыл өкмөтүнүн жаңы жер районунун Гагарин көчөсүнүн 44-үйүндө турам жашайм. Анан өмүрүм коркунучта деп айтканыңызда мен деген мындай аябай корктум да. Не болду экен, кандай болду экен деп, эмне үчүн өмүрүңдү коркунучта деп атасыз? Өмүрүмдү коркунучта дегендин себеби 20-жылдын октябрдын 15-inde Бишкекке келип, анан 17-синде Садыр Нуркожоевичка, Камшык Кыдышаевичка Актырпак айыл өкмөтүнүн мыйзамсыз туура эмес коррупциялык иштери боюнча арыз менен кайрылып кеткен. Ошол тиги арыз жазгансыз да, арыз жазылып. Ошондо эмне деп жазылып турат? Кандай мыйзамсыз иштери бар? Жердин астындагы турбаларды саткан мыйзамсыз Алчыбай Туралиев. Алчыбай Туралиев деген бул Актырпак айыл өкмөтүнүн башчысы. Мен ал кишини Баткенде иштеп кеткенмин. 2008-жылы мен Баткенге барган болсом, ошондо эле айыл өкмөт болчу. Дагы деле айыл өкмөт. Дагы эле айыл өкмөт. Канча жылдан бери айыл өкмөт болуп иштейт? 15 жыл болуп калды айыл өкмөт болуп иштегенге. Эч ким алмашпайт, жалгыз өзү. Жалгыз өзү анча-мынча бирөөлөр болот, 1 жыл 6 ай болуп туруп кайра өзү тура берет да. Менде эме бар эле, маалымат бар эле. Ал кишинин тууган уруктары дагы өзүнө окшоп чоң кызматтарда иштейт деп. Ошондой болушу мүмкүн. Жок, сиз тааныйсыз да, ким? Бир тууган иниси Кадамжай районунун акими, анан айылдык кеңештин төрагасы Имаров Алмаз Туралиевич, Алчыбай айыл өкмөтүнүн бир тууган иниси болот. Ошондо Алчыбай Туралиев айыл өкмөт өзү, бир тууган иниси ошол эле айылдык кеңештин төрагасы, дагы бир иниси Кадамжайдын акими. Кадамжайдын акими. Мына өзү мыйзамда болобу экен ошондой? Айыл өкмөт өзү, бир тууган иниси кеңештин төрагасы. Андай мыйзамда болбосо керек. Бул деген мыйзамсыз. Биз Текебаевга кайрылганда айтканда, мыйзамга киргизип койгон эмес экенбиз. Бир туугандар бир айыл өкмөттө, жозон бир акимчиликте бирге иштебесин деп, ошол жерге мыйзамга жазып койгон эмес экенбиз деп айтканда, болот экен да ошондой иштегенге. Анан кайсы мыйзамсыз иштери боюнча мындай кайсынысы эсиңизде бар? Жердин астындагы турбаларды казып эле саткан видеолор бар. Жердин астындагы турбалар демек ал эч кимге керек эмес турбалар болобу? Же бир нерсеге? Жаңы айыл өкмөттүн балансы да болгондон кийин жердин астындагы бул мамлекеттин, элдин байлык да. Казып эле сата берсе акчасы каяка барат? Абдыманап байке, мен сизге ыңгайсыз суроо берейин. Мындай да, жанагы жердин астындагы айыл өкмөткө тиешелүү болсо, мен айыл өкмөт болсом, Алчыбай Туралиевдин ордундачы, менин башым экөө эмес да. Мен ар бир ишти эртең күнү ойлоп туруп калам да. Ал киши кантип ойлойсуң? Эмне үчүн ал эч кимден коркпой эле мыйзамсыз сата берди? Ошол турбаларды Баткен областынын прокурору менен чогуу болот, военный прокуратура менен чогуу, жалпы эле губернатор менен Баткен областынын укук коргоо органдары менен чогуу бирге сатышат да. Чоң мафия дебейсизби? Өтө чоң мафия да. Эми түшүндүм. Эми жанагы келдиңиз, арызды бердиңиз Садыр Жапаровго, Ташиевке, анан мындай тааныш эмес номерлерди чалды, бербей эле койгун. Нени? Арызды бербе, Туралиевдин үстүнөн деди.
Жок, мен берем, арыз берем, берген келген атайын. Ким чалып атат? Ошол мени сабагандар экен да, көрсөм. Номерлерин көргөндө ошол балдар экен. Алар сизди качан сабап атат? Ошо катты берип кеткенден кийин таксиге отурган эми Ошко. Оштон түшкөндө мени кармашкан да. Ошондо деген биринчи ушу баягы ирети менен айтпайсызбы? Абдыманап аке, эртең менен турган адам бетин жууп, чай ичип, кийинип анан жумушуна жөнөйт да. Ошентип ирети менен айтсаңыз, элге түшүнүктүү болсун үчүнчү. Сиз ошол арызды жазып, ошол эмеге Ташиевке, Жапаровго берем деп атканда, арызды бербей эле кой деп, сизге тааныш эмес адамдар чалып атат. Мага тааныш эмес адамдар. Анан ошондой болсо да мен карызды берип кеттим да, тапшырып. Тапшырып кеттим. Анан такси, мына Ошске бар таксиге отурдум. Анан мага чалышты, чогуу кетели, сизди алып кетели деп. Анан мен айттым, жок, менин жумуштарым бар дедим. Анан таксиге отурганда анан уламдан чалып жүрдү да, кайтып жеттиңиз, кайка бардыңыз. Анан мен жолдо баратам. Баткен таксиде кетип атам деп айттым. Ошентип Ошко жеттим. Анан Оштон түшкөндө Мониева деген көчөдө түштүм. Сиз Баткенге уштуңузбу? Ошко. Ошко бардыңыз да такси менен. Анан? Ооба, Ошко бардым. Анан ошол жерден мени күтүп турушкан экен. Анан ошол жерден эле кармап, анан бир ээн жерге алып барып сабалашып, 10 000 сом акчамды алды, 13 000 сомдук телефонумду алды. Анан сабалап бүтүп, анан мына өңүм бетимди телефонго тартып алды. Анан эми дагы бир жолу Төралиевди жаза турган болсоң, үй бүлөң менен өлтүрүп кетебиз деди. Ошондо Алчынбай Төралиев жөнөткөн адамдар болуп калып атабы? Ошондой болот да. Канча адам? 4 адам. Тааныбайсызбы? Я сүрүштүрүп эме кылсам бирөөсүн мындай көрүп жүргөндөн да, мына алыстан. Өзүңүздүн айылдан болобу? Жок, мен Кадам район жактан болот. Башка айылдан. Аларды мындай неме десек болобу? Кайсы жакта иштеген адамдар экен? Алар жөнүндө мындай немелер да, хулигандар да. Бирөөсү, экөөсү түрмөдө отуруп чыккан балдар. Анан ол Эргешев Санжар мындай эмеге мошенник окшогон түшкөн да. Телефонго менин сурандым эле го. Мындай айыл өкмөттөрдү барып ортомчу болуп, анан коркутуп, алардан акча алып, ушинтип жашап жүргөн бала экен да. Анан ошолордон акча алып, анан мени ушинтип сабалаган деп ойлойм да. Анан ошондон бери үйүңүзгө бара элексизби? Ооруканага жатып чыктыңыз? Ооруканага жатып чыктым. Айтмакчы, экспертизага бердиңизби? Бергенмин, ооба. Арыз жаздыңызбы? Милицияга арыз жаздым. Бирок ошо Кадам жерде эле иш козгоду го, бирок окуя болгон жерге жөнөтүш керек экен деланы. Бирок бүгүнкү күнгө чейин деланы Ошко жөнөткөн жок. Окуя кайсы күнү болуп атат? 18-октябрь күнү Ошто болду. 18-октябрда болуп атат. Андан бери иш козголгону менен милиция кызматкери чакырдыбы сизди? Тергөөчү. Мени чакырды, бирок маркаларды чакырган жок да. Не дейт? Издеп атабыз дейт. Издеп атабыз, анан бирөөсүн чакырсак, жок, ал эмесик, мен кылган эмесмин, мен урган эмесмин деп, сабалаган эмесмин деп айтты деп. Эми сабаладым деп айтпайт да алар. Дагы эле биз милиция кызматкерлеринин немесине, шалакылыгына, тиги өзүнүн ишин жакшы алып бара албаганына күбө болуп атабыз да. Анан ошол Алчынбай Төралиевдин дагы кайсы жанагы коррупциялык иштерин билесиз? Коррупционер деп атасызбы? Жер неме, газ, жердин астындагы газды 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин Акташ күйгүзө баштады. 100 жылга жеткидей газды ошо 10 жылдын ичинде жок кылды, күйгүзүп Акташка. Миллион, миллиарддаган акчаларды жасады да. Биз аны ордуда көрсөтүп беребиз. Видеосу дагы бар. Бүргөндө да нефть чыгат, Нефть чыгат. Анан bir 400 гектарда жүзүн бакты орду түү менен кыйып туруп, алды өзүрө кооперативин түзүп, өзүнүн туугандарына, өзүнүн кудасына кооператив башчы кылып, ошол жерде берип койгон да, 200 гектардан ашык. Бирок баягы жүзүндү, ошол жүзүн бак бар деп дагы отчет берет да районго.
жүзім отчетто тұрады кооперативте. Шындығында жүзім жоқ. Шындығында жоқ жүзім. Егерде текшеріп барып қалса жүзімді қаяқтан табат эми? Жоқ та жүзім. Эми кичине анча болса болгондо чекер чуккада жоқ та жүзім жоқ. Абдыман апайке, сизден башка дагы ушундай чындыкты бетке айткан, коррупционерлер менен күрөшкөн айылдаштарыңыз барбы? Бар. Анан алар сизди кантип бир калкалай алабы? Калкалайт, колдойт го. Алар дагы мындай эме болуп калды, ишенбегендей болуп. Неге? Бийлик жак, бийликке. Алар дагы арыздары бар, алардын анча-мынчасыга иш козгоп, анчасына мындай текшерилип жатат деп айтышат, бирок текшерилген жок да. Сиз Алчынбай Туралиевдин үстүнөн арызды өзүңүздүн атыңыздан жаздыңызбы? Өзүмдүн атымдан жазам. Эмне үчүн мындай эмне себептен жаздыңыз? Жеке душманыңызбы? Жок, жеке душман эмес. Эл үчүн да мындай карап турсаңар, чектерди дагы мына өзүнүн туугандарга, колундагыларга, мына бийликтеги кишилерге берет да, карапайым адамдарга чек берилбейт. Анан баягы 3800 гектар жерди өздөштүргөн жер бар да, ошол жерди дагы жең ичинде гектарыны 150 000 сомдон сатат. Сатып алат. Мына карапайым кишилерге 1 сотук берилбейт да. Дагы жер, газ, нефть, жүзүм бак, дагы кайсы иштери бар? Мындан башка дагы көп мындай кылмыштар бар. Суу боюнча, сууду дагы өздөрү эме кылып алышкан, супа боюнча. Анан 2014-жылы эң мыкты деген наам алган, наам алып 3 миллион сом акча алган сыйлык. Бирок ал айылда таза суу болуш керек экен, жолдор асфальт болуш керек экен, десаттар иштеш керек экен. Мыкты айыл өкмөт болуш үчүн. Айыл өкмөт болуш үчүн. Эми мен ушул жазбасы неме деп ушул Эргешев Санжарды өлтүрүп бер деп заказ кылган экен да. Ушул баланы тез аранын ичинде кармап, шериктери менен. Шериктери 3 Санжар менен 4 баланы тез аранын ичинде кармаш керек болуп турат да. Менин өмүрүмө коркунуч келип атат. Үй бүлөңүз үчүн бала чакамдагы ар жерде түнөп жатышып атат. Ушул коркунуч канча күндөн бери ушинтип ар жерде жүрөсүз көчөдө? Ошол баласадан чыккандан бери. Так 28-inde 29-унан баштап да. 28-октябрдан баштап. Октябрдан баштап. Сиз ошол 15-inde деген Жапаровго, Ташиевке таштадым дедиңиз, мындай жооп барбы? Ошого иш козголгон айыл өкмөтүнүн үстүнөн. Ошол арызыңыздын негизинде. Жакшы. Анан ал иш азыр кайсы стадияда? Статьясын билбейт экенмин. Барды жазганда. Стадия кайсы деңгээлге жетип калды? Козголду, анан текшерүү жүрүп атат. Текшерүү болгондон кийин ошондой кылмыш болсо, анан тергөөгө өтөт деген. Анан тергөөдөн сотко өтөт да ошо. Текшерүү бүтө элекпи? Текшерүү бүтө. Кимдер текшерип атканын билбейсизби? Кадамчы районунун госрегистри, анан милициядан, прокуратурадан, депреземден, ошондой өз тийиштүү кишилерден түзүлгөн комиссия. Абдыман апайке, сиз ошол деген Кадамжай райондук текшерип аткан комиссияга ишенесизби? Жок, ишенбейм аларга. Ишенбейм. Ошон үчүн жана арыз жазганда башка жактан Бишкектен барып текшерсин деп жазышыңар керек эле. Ошентип жазганмын. Анан эмне үчүн кайра эле Кадамжай текшерип атат? Аны эми бийлик билет, аны биздин каалообуз, биздин оюбуз болбойт экен да. Мен мына баткен эмеге МВДга алып келип текшерип бердилер деген. МВДга чакырып, Туралиев менен жана Эргешев Санжарды шериктер менен алып келип бул жерде тергөөлөр деген. Бирок андай кылган жок да. Эми сиз кетпейсизби айылга? Айылга эми кетпейм да, мен ушулар кармалып, Санжарды кармамайынча мен кетпейм да. Ошондой кылыңыз, барбаңыз болбосо. Эме бар да. Анан сиздин айылдаштарыңыз сизди колдосо, мындай бириктүү, биримдүү, ынтымактуу болсоңуздар, мондай ушундай бир жаман нерселерди жеңсе болот эле да. Анан деген сиз жалгыз чыгып, анан башкалар унчукпай карап турган бул деген өтө туура эмес да. Кандай деп ойлойсуз? Туура. Бирок мына азыр эле сандагы кишилер да бир 8-9 депутат каршы айыл өкмөттүн агайынлерге. Анан алдан тышкары дагы бир 4-5 киши каршы. Канча депутат бар өзү өкмөттө? 24 киши депутат болуш керек. Ошонун 8-и каршы.
Эми мынчалык иштердин бардыгын тиги эме текшерсин деп айтканыңыздан кийин неме барбы? Далилдер барбы? Далилдерибиз бар. Кагаз түрүндө? Кагаз түрүндө жооп берип сотко чейинки өндүрүүгө, сотко чейинки өндүрүүгө өткөргөн да. Жок, жанагы ошол жанагы нефть, газ, акитаж, труба, суу, жер участкалары, чектер боюнча далилдериңиздер барбы? Кагаз Далилдерибиз бар. Далилдерди мен тиркеп бердим. Камчы Кыдышаевичке. Анын копияларын бердиңизби? Оригинал. Копияларын бердим. Ошо оригинал өзүңөрдө туруш керек да, себеби дегенде. Генералдык прокурорго бердим. Эми мынабу арыздантырсыңар, кичине болсо дагы эме кыймыл аракет башталыптыр. Анан түз эфирде суранычыңыз барбы? Жапаровдон, Ташиевден, башкы прокуратурадан, элден? Садыр Мыркожоевичтан, жана Камчы Кыдышаевичтан, Талант Мамытовдон, генеральный прокурордон суранарым Эргешев Санжарды жана анын шериктерини бүгүн эртең 2-3 күндүн арасында кармап жазасын бербесе менин өмүрүм коркунучта. Менин өмүрүм ушундай коркунучта. Сиз чындыкты айтканыңыз үчүн сиздин өмүрүңүз коркунучта. Элден эмне суранып кетет элеңиз? Элден мен аларды коркпошун суранам. Террористтерден, жалпы эле ошол жеп ичкен өлкөнү тоногондордон коркпой, бир гана Кудайдан коркуп, ошондой активист кишилерди, мага окшогон кишилерди колдошуну суранам. Сизге чоң рахмат. Абдыман апайке тиги чындык деп чыркыраган жакшы мүнөзүңүз бар экен. Ошол таштаган кадамыңыз, койгон максаттарыңызга жетишиңизге тилектешмин. Себеби дегенде мен өзүм дагы мага келген элдер менен чогуу көп жылдан бери чындык издеп жүрөм. Буюрса ал максатыбызга жетип, анан биздин Кыргызстанда жанагындай таза өлкө болуп өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат деген үмүттөмүн. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кадамжай районундагы Ак Турпак айыл өкмөтүнүн Алчынбай Туралиев деген Ак Турпак айыл өкмөтүнүн үстүнөн арыз жазса, ушинтип коркутуулар болуп аткан экен, кысымдар болуп аткан экен. Бул деген өтө туура эмес. Себеби дегенде жеп ичкен коррупционерлер ушинтип чындыкты айткан адамдарды ушинтип куугунтуктап, аркасынан кубалап, коркутуп жүрүшөт. Мен ушул түз эфирден кайрылып кетет элем. Абдыман апайке өзү да кайрылып кетти. Садыр Жапаров агыма, ГКНБнын жетекчиси Ташиевке, башкы прокурор Курманкулзулушев агама кайрылып кетет элем. Сиздерден сураныч, ушул Абдыман апайкенин өмүрү чындап эле коркунучта экен. Анткени коррупционерди көрсөтүп, коррупциянын болуп атканын, жайылып жүргөнүн, жээлип атканын, ичилип атканын, элдин байлыгынын тонолуп атканын ачык айтып көрсөткөн Абдыман апайкенин өмүрү аябай коркунучта экен. Ушул боюнча тезирээк чара көрүлүш керек. Абдыман апайке болбосо болбойт. Анан кийин деген мен өзүмдүн ушул мени көрүп аткан азыр Facebook'та досторумдан суранам. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Кадамжай районундагы Ак Турпак айыл өкмөтү Алчынбай Туралиевдин жасап аткан иштерин, мыйзамсыз аракеттерине каршы жалпы эл билиши керек. Кимдин ким экенин акта караны кара дейли, болбосо болбойт. Сизге деген Абдыман апайке сабырдуулук тилейм. Анан өзүңүз айткандай Бишкектен эч жакка кетпеңиз. Бала чакаңыз менен аман эсен болуңуз. Анан ушул Абдыман апайкедей чындыкты айткандан коркпогон жарандарыбыз көбөйө берсин. Чындыкта жалгыз эле мен эмес, Абдыман апайке эмес, башка баардыгыбыз айтышыбыз керек. Биз ынтымактуу болушубуз керек. Анан ошол Абдыман апайкени кармап, уруп сабаган Эргешев Санжар камакка алыныш керек деп эсептейм. Мен дагы Абдыман апайке өзү айтып атат, кармап сабады деп.
Андан кийин ооруканага жатып чыктыңыз, мындай ден соолугуңуз жакшы элеби? Мындай залал келтирбеп турбу? Жок, азыр башым ооруп атат. Орусча айтканда сотрясение болуп, мозг болгон. Болгон ошондой. Эс тутумуңуз жоголуп атат, Эс жоголду. Шундан түнү уктay албай жатам мен. Эми жана коррупционерлердин заказы менен чындыкты айткан жаранга кол көтөргөн ушул Эргешев Санжар деген жигит камалыш керек деп эсептейм. Анан биринчи камалсын, анан кийин деген күнөөсүн далилдеп туруп, анан кийин жаза бериш керек деп эсептейм. Сизге сабыр. Рахмат. Анан байланышта болуп туруңуз, себеби дегенде азыр түз эфир көргөн адамдар, жарандар менден сурайт да, баягы Абдыман апайке эмне болду депчи. Ошондуктан сиз деген байланышта болуңуз дагы. Ошол Эргешев Санжар, Алчынбай Төралиев деген айыл өкмөттүн иши эмне болду деп сурашат. Ошону мага деген маалымат берип туруңуз, эмне болгонун. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Алчынбай Төралиевдин иши боюнча чындыкты айткан Абдыман апайкенин өмүрүнө коркунуч келип атыптыр. Кийинки түз эфирге чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.